Қазақстан дүйнөлүк азык-түлүк рыногундагы позициясын бекемдөөдө. Өлкө чийки-зат экспортунан даяр продукцияны жеткирүүгө өтүүдө. Бүгүнкү күндө айыл чарба экспортунун жарымынан көбүн кайра иштетилген продукциялар түзөт. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча алардын үлүшү 51%дан ашты. Ошол эле учурда агроэнергия комплексинин продукцияларын экспорттоонун жалпы көлөмү 37%га өсүп, 7 миллиард долларга жетти. Бул тенденцияны чет өлкөлүк серепчилер да белгилешүүдө. World Financial Review басылмасында Казакстан дан эгиндерин ири экспорттоочу өлкө катары гана эмес, келечектүү агро азык-түлүк хабы жана дүйнөлүк азык-түлүк коопсуздугунун борбору катары каралууда. Казахстан уже сейчас является крупным мировым. Казакстан азыртан эле айыл чарба продукциясын жана аны кайра иштетүүдөн алынган өнүмдөрдү өндүрүүдө, экспорттоо боюнча да дүйнөлүк ири катышуучулардын бири болуп саналат. Биз азыр Кытай рыногунда күн карама майын жеткирүү боюнча алдыңкы 3-түккө киребиз. Зыгыр экспорттоо боюнча 2-нчи орундабыз. Ошондой эле арпа жана башка айыл чарба продукцияларын экспорттоо боюнча алдыңкы 10-дукка киребиз. Азыркы тапта Казакстан дүйнөлүк айыл чарба өндүрүшүндө алдыңкы орундарда турат деп айтууга болот. Мирового производства сельхозпродукции. Ошол эле учурда Казакстанда жыл аягына чейин дагы 16 жаңы агроөнөр жай долбоорун ишке киргизүү пландалууда. Долбоорлорду ишке ашырууга 420 миллиард теңге багытталат. Жаңы ишканалар өлкөнүн 10 аймагында пайда болот. Инвесторлордун арасында Швейцария, Австралия, Түштүк Корея, АКШ, Канада, Бириккен Араб Эмираттары, Кипр жана Туркиянын компаниялары бар. Тактап айтканда Астана шаарында этти толук циклде кайра иштетүүчү комплекс ачылат. Алматыда желатин жана коллаген өндүрүү жолго коюлат. Алматы облусунда 4 долбоор ишке ашырылат. Алардын бири мөмө жемиштерди жана жашылчаларды кайра иштетүүчү жана сактоого багытталат. Кызыл Орда облусунда томат пастасын өндүрүү башталса, Костанай облусунда буурчак өсүмдүктөрүнөн продукция өндүрүүгө басым жасалат.